өзүмдүн атынан жана ошондой эле Жогорку Кеңештин атынан чын жүрөктөн ушу биздин жаштарды бүгүн куттуктайм. Бүгүн биз көп айтабыз, жаштар бул келечек депчи, бирок ал сөз бойдон калып калбаш керек. Же болбосо жаштарды шайлоо учурунда эле колдонуп калбашыбыз керек. Же жанагындай митингдерде гана жаштарды эстебешибиз керек. Жаштар бул келечек деп, келечек бул будущее. Демек, келечек эртеңки буун сиздерсиздер. Мен дагы ушул 20 жыл мурун студент экенмин, азыр эстеп көрсөм, тилекке каршы ушул сөздөн сөзгө өтүп эле мындай реалдуу түрдө жаштарга эч салынып болбойт. Мен айтат элем, жөнөкөй даже даракты эгерде эксең, аны сугарыш керек, карашың керек, айтор, анан кийин гана өзүнүн жемишин берет. Демек, жаштарга дагы бүгүн эң негизгиси биздин өзүнүн каада салтыбызды эске алып тарбия бериш керек деп ойлойм. Экинчиси бул окутуш керек, чокутуш керек, илим билим бериш керек. Мен бир эле мисал айтып коеюн. Сингапурда газ жок, нефть да жок. Керек болсо иче турган суусу да жок, аны башка мамлекеттен алып келип ичет. Бирок эң өнүккөн мамлекеттин 5 мамлекеттин арасына кирет. Эмне үчүн? Алар убагында жаштардын бардыгын дүйнөдөгү болгон эң жакшы вуздарга чыгарып, мына ошол жаштар кайра кайтып келип, Сингапурду Сингапур кылган мына ошол жаштар. Демек, урматтуу жаштар, биз дагы ушул жолду тандашыбыз керек. Туура, бизде да нефть жок, газ жок, бирок бизде жакшынакай айкөл акылдуу жаштарыбыз бар. Биз ошол партиябыздын атынан бир 27 студентти сыртка чыгарып окутуп атабыз. Бирок бул эми бир эле партиянын жумушу болбош керек. Бул мамлекеттин жумушу болуш керек. Ошондуктан мен жаңы министрге кайрылып кетет элем. Урматтуу министр, келиңиздер, Казакстанда келечек деген фонд бар, башка да мамлекеттерде фонд бар. Жаштардын ошол фондун өнүктүрүп, мыкты-мыктыларын сыртка жиберели. Ошол жактан окуп келсин ошол балдар. Экинчиси, кече күнү мен ушул форумду дагы бир катышып атып, тилекке каршы билип калдым. Жаштарга болгону жылына 4 миллион сом гана бөлүнөт экен. Кантип биз 4 миллион сомго жаштарды өнүктүрүүбүздү айтабыз. Мен кече сөз бердим. Кудай буйрса, азыркы келаткан бюджетте Жогорку Кеңеште өтө катуу турам. Жогорку Кеңештин трибунасынан да айтам. Анан ошол өзгөртүүгө бюджетке да киргиздиребиз. Сизди, урматтуу министр, суранып кетем, жардам берсеңиз, ошол жерден чогуу туралы дагы жаштардын бюджетин чоңойтөлү. Экинчиси, урматтуу жаштар, биз эми ошол ыктыярчылар деп көрдүк, ковидте эң кыйын учурларда жаштар жүрөт, бирок аларды өзүнүн мындайча айтканда мыйзамында жок экен. Ыктыярчылар деген мыйзамын азыр биринчи окуудан өткөзүп алды. Жакын каралда өткөзөбүз, бул дагы сиздин жаштарга болгон кичинекей салымыңыз болот. Дагы бир мыйзам силерге жагат болуш керек деп ойлойм. Ар бир жаран, ар бир биздин жашыбыз 18 жашка чыкканда башка өнүккөн мамлекеттерге окшогон бир мамлекеттен реалдуу түрдө поддержка алыш керек. Биз мыйзам жазып атабыз, азыр суммасын аныктап атабыз. Өкмөт менен 50 миңден 200 миң сомго чейин болот. Кудай буйрса, ар бир жаран 18 жашка чыкканда ошол акчаны алат дагы, ошол акчаны бирок колуна албай, өзүнүн билимине же жана ипотека үйгө алганга гана жумшай турганга болот. Айтор, урматтуу жаштар, мен дагы эми 40 тегерегинде болуп калдым, бирок өзүмдү дагы деле жаш сезем же эмне, бирок өзүм дагы 5 балам бар. Менин каалоом, тилегим ар бир ата эненики ошондой болсо керек. Мен көрбөгөн жашоомду балдарым көрсүн дейт экен. Сиздер дагы эртең балалуу болосуздар, ошондо бул сезим сиздерге да келет, ойгонот. Ошондо айтарым, биз бүгүн максималдуу түрдө иштеп калышыбыз керек экен. Сиздер жакшы жашасын деп. Анткени сиздер үчүн керек болсо арамызда мүмкүн бардыр. Ата эне акыркы контрагын балам окусун дейт дагы, керек болсо акыркы малын сатат да. Жаштар, силерге кайрылып кетет элем. Бүгүн заман өзгөрүп атат. Бара-бара жумушка мына Жогорку Кеңеште, өкмөттө бара-бара тааныш билиш эмес, бара-бара реалдуу билими бар, илими барлар жумушка келип атат. Азыр кадрлар бир жагынан карасаңыздар жумуш жетпейт, а бирок өкмөттө Жогорку Кеңеште кадр жок, анткени илимдүүлөр, билимдүүлөр аз.
Ошондуктан сиздер баардык күчүңүздөрдү илимге, билимге жумшай берсеңиздер, адашпайсыздар. Келечек сиздерде болот, өнүктүрүү процесси сиздерге келет. Биз көрбөгөн жашоону сиздер көргүлө, аман эсен бололу, жакшылыктар болсун.